Бүгүнкү менин темам мугалимдердин ишинин сапатын жана натыйжалуулугун жакшыртууда илимий методикалык жана өзүн өзү өнүктүрүү плейт баспасы өзүн өзү өнүктүрүү иштерин кесипкөйлүк деңгээлине жараша иштөөнүн өзгөчөлүктөрү деген темада айтып бермекчимин. Биздин мектепте Усулдук кеңештин максаты улуттук мектеп моделин, кыргыз элинин салттуу тарбиялоо маданиятын, окутуу тарбиялоо ишин жакшыртууда пайдалануу боюнча мугалимдердин адистик билимин жана кесиптик методикалык чеберчилигин өстүрүү деген максаттын үстүндө иш алып барабыз. Деги эле усулдук иштер эмне иштерди аткарат? Мугалимдердин кесипкөйлүк чеберчилигинин деңгээлин көтөрүүгө көмөк көрсөтөт. Мектепте илимий жана өнүккөн окутуу тажрыйбасындагы жетишкендиктерин иш жүзүнө ашырууга жардам берет жана педагогикалык чыгармачылыгын өнүктүрүүгө стимул берет. Биздин мектепте мугалимдер өзүн өзү өнүктүрүү планына кыргыз элинин салттуу тарбиялоо маданиятын үйрөнүп чыгууну, улуттук баалуулуктарды, дөөлөттөрдү, нарыктарды окутуу тарбиялоо ишине пайдалануунун тажрыйбасына ээ болууну киргизишет. Улуттук мектеп моделинин негизинде окутуу тарбиялоо ишин жүргүзүүдө төмөндөгү өзгөчөлүктөр каралган. Алгач мугалимдердин кесиптик чеберчилигин өстүрүү, чыгармачылык активдүүлүгүнө шарт түзүү жана практикалык тажрыйбасын калыптандыруу. Усулдук иштерди уюштурууда багыттар боюнча иштерди алып барабыз. Алгач мугалимдерге диагностикалык баалоо, мониторинг жүргүзүлөт. Анализдин натыйжасында ийгиликтер, көйгөйлөр аныкталат. Аларды жакшыртуунун пландары иштелип чыгылат. Ошондой эле тажрыйбалуу мугалимдердин мастер-класстары өткөрүлүп, салттык тарбиялоо маданиятынын гүл азыгын пайдалануу чеберчилиги көргөзүлөт. Тажрыйба алмашуу, тегерек столдор жана усулдук семинарлар уюштурулат. Ал эми биздин мектепте мугалимдердин өзгөчө кесиптик чеберчилигинин деңгээлине жараша ар бир бирикмеде 3 мектеп иш алып барышат. Аларды өзүн өзү баалоо жана диагностиканын негизинде топторго бөлүп алабыз. Алар төмөндөгүлөр. Биринчиси жогорку чеберчиликтеги мугалимдердин мектеби алдыңкы педагогикалык тажрыйбага ээ мугалимдердин тобунан турат. Буга окуучулардын билим сапаты жана тарбиялык өнүгүү деңгээли боюнча эң жогорку көрсөткүчү бар мугалимдер кирет. Экинчиси чеберчиликтеги мугалимдердин мектеби. Жаңы инновациялык усулдарды колдоно алган, мектептен тышкаркы конкурстарга катышкан, окуучулардын жыйынтыктары жакшы болгон, маалыматтык, коммуникациялык технологияларды колдонуу мүмкүнчүлүгү бар мугалимдерден турат. Ал эми жаш жана жардамга муктаж мугалимдердин мектебине иш тажрыйбасы аз, жаңы ишке кирген, усулдар боюнча жардамга муктаж мугалимдерди камтыйт. Мектепте жаш жана жардамга муктаж мугалимдерге жекече жана группалык насаатчылык иштер уюштурулат. Алдыңкы тажрыйбага ээ педагогикалык эмгектин чеберлери жаш жана жардамга муктаж мугалимдерге насаатчы кылып бекитилет. Алгач насаатчы мугалимдер жаш мугалимдерди өзүнүн сабактарына катыштырышып, алдыңкы тажрыйбаларын, усулдук технологияларын көрсөтүп беришет. Тактап айтканда, жаш жана жардамга муктаж мугалимдер өздөрү бекитилген насаатчы мугалимдердин сабактары жана класстан тышкаркы иштерине катышышат. Иш пландары, методикалык иш кагаздары менен таанышып, үйрөнүшөт. Андан соң гана өздөрүнүн сабактарына насаатчы мугалимдерин чакырып, анын кеңеши менен сабактарды класстан тышкаркы иштерди уюштурушат. Насаатчынын жетектөөсү менен өзүнүн өзү анализдөөгө үйрөнөт, өзүн өзү өнүктүрүү пландарын түзүшөт. Бул методикалык ишти жогорку деңгээлге жеткирүүнүн белгиси деп санайбыз. Мектепте иш процесси ички көзөмөл эмес, ишенимге багытталган. Кесибин сүйгөн мугалим балдардын алдында чоң жоопкерчилик сезими менен иш алып барат. Өзүн өзү өнүктүрүү планына алгач мурунку жылдардагы көйгөйлөрдү аныктап, ага жараша так максаттарды коюп, максатты ишке ашыруунун милдеттерин коюп, күтүлүүчү натыйжаларды тактап алып киргизишет. Ал эми ар бир мугалимдин өзүн өзү өнүктүрүү планы ай сайын 3 багытты камтып пландалат. Биринчиси укуктук ченемдик актыларды, документтерди билүүсү. Экинчиси кесиптик чеберчиликти, теориялык билимди тереңдетүүсү. Ал эми үчүнчүсү болсо алдыңкы педагогикалык тажрыйбаны жайылтуусу.
Мугалими жашынын түбөлүгү жарык демекчи, мектепти кармап турган эң негизги көч бул мугалимдер жамааты. Мугалимдер кесиптик чеберчилиги жактан күчтүү болсо, ал тарбиялап билим берген окуучулардын келечеги да кенен болот. Улуттук кумандуу демократиялык баалуулуктарга сугарылып билим алган бала коомдо сөзсүз түрдө өз ордун табат деген ишеничтебиз. Булардын далили катары бүтүрүүчүлөрдүн чыйынтыктарынан билсек болот. 1998 жылдан бери 411 бүтүрүүчү аяктады. Анын ичинен окуу жайга өткөнү 352, бюджеттик багытта окугандары 181, контракттык негизде 171. Жалпысынан окуу жайына өтүү 86%ды түзөт. Жалпы республикалык тесттин жана алтын тамга артыкчылык аттестатында дагы ийгилик жараткан окуучуларды экранда көрсөңүздөр болот. Сөзүнүн акырында улуттук баалуулуктардын даамын тартып, куттуу уядан учкан балдарды турмушта өз ордун таап, мыкты кесиптин ээлери болушкандыгы да турмуш чындыгы. Канчалаган педагогдор, врачтар, архитектор, дизайнер, музыкант, ички иштер кызматкерлери, экономисттер, банк кызматкерлери, дегеле бардык кесиптин ээлерине билим берген нарктуу, адамзаттык баалуулуктарды бийик туткан мыкты кесипкөй адистерди тарбиялоо очогуна айланган улуттук мектеп азыркы татаал коомго туш болгонубузда аябай керек экендиги баарыбызга маалым. Көп баскандан пенсияны жасоо мүмкүн болсо, демек ар кандай адамдан пайдалуу инсанды тарбиялоо мүмкүнчүлүгү бар деген пикирдин маңызы ар бир окуучуну жакшы мүнөзгө, жакшы сапаттарга багыттап тарбиялоого болот деген ойдомун. Ал үчүн баланын шык, жөндөм, талантын ачуубуз абзел. Жалпы адамзатты тарбиялоо күрөшүндө улуттук каада салт санаа, элдик педагогиканын элементтерин пайдаланып, жаңы инновациялык усулдарды кошуу менен өзүбүздүн кесиптик чеберчилигибизди өнүктүрүп иш алып баруубуз заманын талабы. Демек, мугалим окуучунун жүрөгүнө кире алганда гана анын акылынан орун ала алат. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары. Менин темам бул конференцияда башталгыч класстарда окутууда автордук мектептин өзгөчөлүктөрү жана артыкчылыктуу багыттарды жана өзүн өзү башкарууну колго алуу жөнүндө сөз кылмакчымын. Ар бир мектептин өзүнө таандык бүтүнчөлөнгөн өзгөчөлүктөрү, туу туткан нарктары, кастырлаган баалуулуктары, ыйык сактаган дөөлөттөр болот эмеспи? Биздин автордук мектептин негизги идеясы улуттук кумандуу жана демократиялык мектеп моделин түзүү болуп саналат. Мектептеги жана окутуудагы негизги баалуулуктар бул биздин автордук мектепте ар бир сабакта жана класстан тышкаркы иштерди пландоодо улуттук салтты өзгөчөлүктөрдү эске алабыз. Окутуунун жана тарбиялоонун жеткиликтүү, жемиштүү болушу үчүн мугалим өз билимин өркүндөтүп туруу, ар бир баланын кулк мүнөзүн, психологиялык өзгөчөлүгүн тереңден таанып билүүсү, ата-эне менен тыгыз карым-катнашта болуп туруусу талап кылынат. Мында ар бир баланын өзүнө таандык улуттук дөөлөттөрдү, нарк населди, каада салты, баалуулуктарды камтыган портфолиосун түзөбүз. Ал эми мугалим өзүн өзү ар дайым өз билимин өркүндөтүү планына улуттук дөөлөттөрдү камтыган, ошондой эле тарбиялоо жана өнүктүрүү ишин жакшыртуунун максаттарын жана милдеттеринин артыкчылыктуу багыттарын жүзөгө ашыруунун технологиясын иштеп чыгат. Ата-эне ошол баалуулуктар баланы тарбиялоодо кандай таасири, натыйжасы бар экенин мектеп менен кошо анализдеп иштеп чыгышат. Ар бир мугалим же класс жетекчи окутуп тарбиялоодо баланын курактык өзгөчөлүгүн жана жеке өзгөчөлүгүнүн үстүндө талыкпастан изилдеп чыгуу керек. Кыргыз элинин салттык тарбиялоо маданиятын пайдаланып, окуучулардын курактык, мында кенже өспүрүм жетилген мезгилдеги инсандык турпатынын сыпаттамасын жазышат. Баланын ошол мезгилдеги инсандык сапаттарына мүнөздөмө берип, билимдеги жетишкендиги, тарбиялык өнүгүү деңгээли менен шайкеш келишин аныктап турабыз. Албетте, баладагы кетирилген кемчиликти мугалим эч качан бул баладан издебешибиз керек. Мында жогоруда биз сөз кылгандай, мугалим, окуучу жана ата-эне үчүлүгүнүн биргелешип изилдөөсү, анализ кылуусу негизги ролду ойнойт. Качан гана ата-эне коомчулук биргеликте иштесе, бул натыйжалуу эффект берет. Окуучуга кошулуу ата-эненин да максаты, милдеттери тактаналуулукту талап кылат. Ата-эне менен биргеликте класска сабак берген мугалимдер да кумандуу педагогиканын, элдик педагогиканын элементтерин чогуу чаран талкуулап турабыз. Кенже куракта айрыкча баланы сүйүү, ага чын жүрөгүндө мамиле кылуу, ар дайым балада эжейимди апамдай көрөм, эжейимдин жана досторумдун жанында эртерээк жетсем экен.
бүгүн дагы эң жакшы деген баалам деген мектепке сагынуу сезими менен келген сезим орногондой болсун. Эми сабак кантип башталат? Албетте сабак бул жылмаюудан башталат. Ошондой эле биздин ар бир сабагыбыз улуттук нарт насил, каада салттардын, дөөлөттөрдүн коштоосунда башталат. Мисалы, мен сабак өтөрдү, ар бир сабакта, мейли мекен таануу сабагы болсун, мейли математика болсун, мейли кыргыз тил, мейли адеп сабагы болсун. Ар бир сабактын башында жок дегенде бир накыл сөздү кыргыздын накыл сөзүнөн жазып коем. Мисалы үчүн, мекенден ыйык нерсе жок деген накыл сөздү доскага бадырайтып жазып коелу. Мында бала сабакты окуп түшүнүү менен бирге өз мекенинин ыйык экенин, аны коргоо, көздүн карегиндей сактоо керектигин, мекендин ыйык экендигин талдап түшүнүшөт. Мисалы үчүн адабий окуу сабагында акылдуу бала деген жомокту өтсөк. Бул акылдуу бала деген жомокту өтөрдөн мурун биз балдарга, ошол балдардын пландоодон мурун балдарга биз айтабыз да, балдардын шык жөндөмүн анализдеп, изилдеп чыгабыз. Бул жерде жана жогорудагы айткандай, биз балдарыбыздын сен сүрөт тартасың, сен болсо макал кап жазасың деп мажбурлоону эч качан пайдаланбайбыз. Бул жерде балдардын өзүнүн, ар бир баланын шык жөндөмүн эске алуу менен ар биринин өзүнө өз алдынча тапшырмаларды беребиз. Ошондой эле доскага акыл жаштан, асыл таштан, акыл айга жеткирет, өнөр көккө жеткирет деген бир нече акылдуулук жөнүндө макалдарды жазып коебуз. Мына ошондон кийин гана мугалим сабактын темасын жарыялайт. Окуучу текст менен таанышып чыккандан кийин өз ойлорун ортого салат. Сөздүк ишин жүргүзүшөт. Текстти турмуш менен байланыштырат. Түшүнүп, көркөм шаар окуу менен класстагы ар бир баланын жөндөмүнө жараша тапшырмалар берилет. Мында айрым балдар жомок боюнча сүрөт тартууга, айрым балдарга акылдуулук жөнүндө макалдарды таап жазууга, кээ бир балдарга ребус кроссворддорду түзүүгө тапшырмаларды беребиз. Эгер бала укканын 20-30% эстеп калса, угуп айтып бергенин 50% эстеп калат экен. Ал эми угуп айтып бергенин колу менен жасаса, анда ал сабакты 80% өздөштүрдү деп ишенебиз. Балада жомоктогу акылдуу баланын асыл сапаттары кездешсе, класстагы балдардын арасында өзүнүн эң жакшы сапаттарын көрсөтө алса, балдарды да акылдуулукка чакыра алса, биздин сабагыбыз балага толук кандуу жетти деп ойлоймун. Андан сырткары биздин башталгыч класстарда балдардын жаш өзгөчөлүгүнө карабастан өзүн өзү башкаруу эң жогорку жолго салынган. Мында балдарды ынтымакка, ыймандуулукка, достукка чакыра турган улуу сөздөрдү пайдаланып, топтор менен иштейбиз. Алар топторго аттарды өздөрү тандайт, аны коргошот, урандарды айтышат, ырларын ырдашат. Ар бир класстык жыйында рапорт беришет. Класс 4 топко бөлүнөт. Ар бир топтун топ башчысы болот. Топтор өздөрү аттарды өздөрү тандайт. Мында достук, ынтымак, акыл, биримдик деген аттар менен өздөрүнө топ түзүшөт да, топтор менен топ башчылары иш алып барат. Жана тобунун атын, намысын коргойт. Достук тобунун ураны, мисалы үчүн, күчүбүз биздин достукта болсо, ыры досторго деген ыр болот. Ал эми ынтымак тобунун ураны, ыры салды ынтымак, акыл тобунун ураны, акыл айга жеткирет, өнөр көрккө жеткизет десек, ошондой эле ар бир топ өзүнүн курамындагы окуучулардын ийгиликтерин, жана мүчүлүштөрүн жактарын топтордо талкуулашат. Жетишкен жактарын, ийгиликтерин башка топторго сунушташат. Ошондой эле бул жомокторду табышат, макалдарды табышат. Натыйжада топтор арасында атаандашуулар пайда болот. Топтор арасында ынтымак, биримдик пайда болуп, кийинки класстык жыйынга дагы балдарга, инсанга тиешелүү болгон асыл ойлордон, сөздөрдөн аттар коюлуп, тапшырмалар берилет. Мисалы, ыйман, адеп, сабырдуулук, жөнөкөй, ушул сыяктуу жакшы жолдорго тарбиялоочу сөздөрдү беребиз. Андан кийинки жумадагы класстык жыйынга бул сөздөрдүн үстүндө даярданып келишет. Натыйжада эмне болот? Бул жерде баладагы мен деген, мени кара, мен гана болушум керек деген зонадан алыстоо, ошондой эле класстагы балдарды сабырдуулукка тарбиялоо, андан кийин үстөмдүк кылбоо бири-бирине, сабырсыздыкты жоюу, бирин-бири кемсинтүү, адепсиздик, кара мүртөздүк, калпычылык касиеттерден арылашат. Ошондой эле бир эле сабакты айтып коеюн, биздин улуттук кыргыз элинин мурасы болгон боз үйдү ала турган болсок,
боз үй бул балдарга азыркы мына айылдын балдары боз үй жөнүндө түшүнүк билет. Ал эми шаардын балдарында боз үй деген түшүнүк бул алыстап баратат да түшүнүктөн. Ошондуктан бир эле боз үйдү биз балдарга боз үйдү кыргыз элинин өзүнүн мурасы экени, ошол кыргыз элинин өзүнүн улуттук үй экенин билдирүү менен бирге математика сабагында бир нече түрдөгү геометриялык фигураларды боз үй аркылуу билдирип алабыз. Анын ичиндеги сандык тик бурчтук болсо, угу болсо, ийри сызык, түндүк болсо айлана, мына ушундай кылып туруп башталгыч класстарда дагы биз улуттук мурастар менен балдарды билдиребиз. Сөзүмдүн акырында эмне демекчимин? 23 жылдык эмгек жолунда 300дөн ашык баланы окутуп, тарбиялап келе жатам. Натыйжада мен окуткан балдар улуттук дөөлөттөрдүн мөл булагына суарылган, башкаларга үлгү боло алган, мамлекеттин өнүгүшүнө зор залымын кошкон, турмуштан өз ордун тапкан мыкты инсандарды тарбияладык. Алардын ичине биздин арабызда отурат, азыркы мезгилде өзүмдүн 2 жылдык окуу программасын 1 жылда өздөштүрүп окуткан Евразиялык экономикалык комиссиясынын соода саясаты департаментинин директорунун орун басары Касымалы уулу Каныбек, өзү билими чет элден окуп аяктаган Кубанычбекова Сабыргүл, Ош областтык СПИДке каршы күрөшүүнүн алдын алуу борборунун тестилөө жана борборунун консультанты Жакупова кыздарды деген окуучуларды окутуп тарбияладым. Баарыңызга жолдоруңузга рахмат. Агай Бекемден соолу, ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Өтө өзөктүү маселе бул ишеним түзүү жана өзүн-өзү баалоо менен иштөө. Саадат эжей, атактуу Саадат эжей, ошол жерде Саадат Баймурат эже, ветеран мугалим. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары. Сиздерге жакшы маанай каалоо менен сөзүмдү баштасам. Бул биз агай менен ошол мектеп түзүлгөндөн баштап чогуу иштеп келебиз. Агайдын идеясын колдоочу, агайдын шакирти, же болбосо коллегасы катары мен бул мектепте иштегениме абдан сыймыктанам. Агай менен чогуу иштеп жүрүп биз чоң ийгиликтерди жаратып, көптөгөн мыкты окуучуларды даярдап турмуш жолуна узаттык. Ал эми бул ийгиликтер эмненин негизинде жаралды деген суроо жаралышы мүмкүн. Анда кейп башынан болсун. Бул мектепте иштеп жаткан мугалимдер педагогикалык маданиятка ээ болгон, өз кесибинин чеберлери, изденип сабак уюштура алган, заманбап билим берүү технологиясын колдоно алган мугалимдер болууга тийиш. Өзүн өзү башкаруу жогорку деңгээлде уюштуруп, мыкты педагогикалык устат боло алса, кесиптештери, окуучулары жана ата-энелер менен кызматташ, адамгерчиликтүү мугалим болууга тийиш. Жогорудагы инсандык ишкердик сапатка ээ болгон мугалимдер гана ийгилик жаратуусу мүмкүн. Биздин мектеп гумандуу мектеп. Гумандуу мектеп балага инсан катары мамиле жасайт. Бала мугалимдин кызматташы, шакирти, жардамчысы керек болсо, аны менен тең иштеше ала турган коллегада болуп иштешин функция аткарышы мүмкүн да. Баланын кандай болсо биз ошондой кабыл алышыбыз керек. Анткени баланын келечегине ишенбесек, баланын дени сак, шайыр шатман жашоосун камсыз кыла албасак, алардын жеке психологиялык өзгөчөлүгүнө карап мамиле жасабаган болсок, гумандуу мамиле ишке аша албайт. Баланын чөйрөсүн адамгерчиликтештирип, балдарды биз адеп акылактуу мамилеге үйрөтүү каралган. Мектепте гумандуу педагогиканын 3 мыйзамы иштейт. Биринчи, баланы сүйүү, анын келечегине күйөп берилиштөө. Баланы түшүнүү, үмүт тилегин, максатын, муктаждыгын билүү. Балага ишенүү, оптимист болуу. Башкача айтканда, бала келечекте кандай болбосун, бир жагынан мыкты адам чыгат деген үмүт болуш керек, ишеним болуш керек. Гумандуу мектепте иштеп жаткан мугалимдерге төмөндөгүдөй кеңештер жазган агай. Өз кесибин сүйгөн, баланын досу, сүйүүсү, ишеними таянычы болгон, ар бир баланын өзүнө гана таандык уникалдуу жагын издеп, анын өнүгүүсүнө жардам бере алган, баланын чөйрөсүн, улууларга мамилесин гумандаштырган, өзүнүн кесиптик дасыктык чеберчилигин тынымсыз өзгөртүп, же болбосо жогорулатып турган, окуучунун эсине гана билимди сеппестен, анын жүрөгүнө, дилине билим урugун сепкен адам болуш керек. Биздин мектеп өзүн өзү башкаруу, эркиндиктин жана ишенимдин мектеби. Ал эми ишеним өзүңүздөр билгендей эки адам тарабынан аткарыла турган нерсе.
Конфузия айткандай, бирөөнүн ишеничине кирбей туруп, эч кандай ийгилик жаратуу мүмкүн эмес деген. Демек биз баланын көңүлүнөн орун таппасак, баланы түшүнбөсөк, баланын ар кандай өзгөчөлүктөрүн баалабасак, аны менен иштеше албайбыз жана ал менен ийгиликке жете албайбыз. Эми ишеним окуучуларды өз алдынчалыкты, демилгөөлүүлүктү, жоопкерчиликти жогорулатат. Мугалимдер, окуучулар өзүн өнүктүргүсү келген чөйрөнү өздөрү тандашат. Эмнени окугусу келсе каалоосуна жараша тапшырма алат. Өзүн өзү башкарууда эркиндикти, мыйзамдуулукту, жоопкерчиликти жана ишенимди баалайт. Өзүн өзү жана бири-бирин баалашат окуучулар. Окуучулар мектепти башкарууда активдүү роль ойношот. Мугалимдер балдардын табиятынан эле жөндөкдүү экенине ишенет. Мажбурлоосуз билим алышат. Ал эми мектепте өзүн өзү башкаруу жоболору бизде абдан жакшы ишке ашкан. Аны мен бир немесин айтып берейин. Жаңы келген кадрларды тандап алуу, мурда жетекчилер мен ушул кишини ишке албайм деп чечкен болсо, биздин мектепте методикалык бирикмеге тапшырылган. Мектеп ачылганда мен методикалык бирикменин баштысы элем, бир аз коркот элек ушундай ишти аткаруудан. Анткени келечекте кандай мугалим алып алабыз депчи. Анан ошол бирикмеге берилген тапшырманы аткарып, баягы жаңы келген мугалимдердин иш билгилигин байкап, анан эгерде жетишпеген жактары болсо, аларга мектептин жоболору, талаптары менен тааныштырып жардам берет элек. Мугалимдин ишмердигинин сапатын, натыйжасын өзү баалайт. Андан ары ошол эгерде жободо көрсөтүлгөн тактикенин эксперттик топтор негиздеп, эгерде муктаждык жардам керек болгон болсо, усулдук кеңеш тарабынан аларга атайын нускамалар же көрсөтмөлөр берилет. Жогоруда биздин кесиптештер айткандай, биздин мектепте мугалимдерди 3 мектепке бөлөбүз. Ол жогорку чеберчиликтеги мектебиндеги мугалимдер, чеберчилик мектебиндеги мугалимдер жана окууну жаңы бүтүп келип, же болбосо окуу тарбия ишинде жардамга муктаж мугалимдер болот. Булар бири-биринен үйрөнүшөт. Өздөрү айтылды, ал жогорудагы мен токтолбой эле коеюн. Ошентип мектепке кабыл алынган мугалимдер төмөндөгүдөй талаптарга ээ болуш керек. Мугалим сүттөй акактай таза, дили, руху, акыл эси терең билимдүү болушу керек. Өз укугу, милдеттерин, жоопкерчилигин билсе, абердүү, ишенимдүү болсо, оптимист болуп, баланын келечегине ишене алган болсо, бала биздин коомдун келечеги, бакты талайдын шооласы деп түшүнгөн болсо, ата журттун, мекендин тагдыры үчүн жоопкер экендигин түшүнө алган болсо, ар бир баланын ийгилиги менин кубанычым, менин мектебимдин ийгилиги же менин ийгилигим деп түшүнө алган мугалим болсо, ар бир мугалим жоопкерчиликтүү, дили таза, дени сак болсо, ал эми дили таза, дени сак мугалим бул мектеп үчүн, мекен үчүн абдан чоң күч, мектептин жүзү, ар намысы жана бири. Ошентип ушул биргелешип ишеним берүү менен өзүн өзү баалоонун негизинде биз көптөгөн ийгиликтерди жараттык. Мен англис тили мугалими катары өзүм жөнүндө ушул жерде бир аз айтып кетпесем болбойт. Биз ошол агай түзүп берген идея менен иштеп атып, эң жогорку жетишкендиктерге жетиштик. Биздин алдыңкы жок, мен мындай байлап коеюн. Биздин эң алгачкы мындай ийгиликтерибиз эле 2 жылдан байкалып башталган. Эң алгачкы окуучуларыбыз эле 130 упайдан, ал эми босого упай 60 упай болгон болсо, 130 упайдан баштап 115, 120, 125, 110, 130, 120 акыр упайлар. Анан деги эле англис тилинен тестке кирген окуучуларыбыз эч качан босого упайдан төмөн албаганы мени шыктандырат жана кубандырат. Бул агайдын идеясы мен туура деп жактаймын жана биз колдойбуз. Менин темам предметтик усулдук бирикменин ишмердүүлүгү. Муразали Садылкановдун Актурдук мектеп гимназиясында 4 предметти усулдук бирикме иштейт. Биринчи башталгыч класстар бирикмеси, экинчи так табигый жана ден соолук бирикмеси, үчүнчү тил, чеберчилик жана социалдык багыттар бирикме, төртүнчү класс жетекчилердин бирикмеси. Бир айда 4 жума болсо, 4 жумада ушул бирикмелер иштешет. Ар бир айдын биринчи жумасында башталгыч класстар бирикмеси иштейт. Бирикменин максаты окутууда, тарбиялоодо улуттук баалуулуктарды, дөөлөттөрдү, наттарды, ыймандын эрежелерин, патриоттук принциптерди пайдаланууну жаш өзгөчөлүгүнө карап дыкаттык менен окуучуларга үйрөтүү. Адам үйрөкү предметти өтүүдө Манастын 7 осуятын келечек муундарды тарбиялоодо, элибиздин тылымдап сактап келген тарыхый көөнөрбөс көркөм турмушун эске алуу менен билим берүүнү тарбиялоону негиз кылып алганбыз. Мугалим сабактагы теманы тараткан, өздөштүрүүнү баалаган, багыт берген эле адам болбостон, көмөк көрсөткөн, кеңешчи, изилдөөчү, чыдамкай педагог, өздөштүрүүнүн катышуучусу, оң тажрыйбасын калыптандыруу менен шыктандырган, кызыктырган адамбыз.
Жума ичинде ар бир класстан тез окуу ылдамдыгын, тез эсептөөсүн текшерүү, адабий окуу, математика, мекен таануу, кыргыз тил, көркөм өнөр жана башка предметтердин окутулушун билим сапатынан кандай деңгээлде экенин билебиз. Билим сапаты орто, сабак өтүүсү канааттуулуп болуп калса, кайтарым байланыш, кайрадан кырууну сунуштайбыз. Үлгүлүү, билим сапаты жакшы болуп калган мугалимдердин иш тажрыйбасын мектеп ичинде, район ичинде жайытууга сунушталат. Жума ичинде берилген доклад ошол предметке байланыштуу болот. Мисалы, окуучуларды окууга кызыгуусун, керектөөсүн, каалоосун, окуу жөндөмдүүлүгүн өстүрүүчү иштер. Математика сабагынын окутулушунда окуучулардын ойлоо жөндөмдүүлүгүн, тез эсептөөсүн кантип өстүрөбүз? Эффективдүү мугалимден эффективдүү окуучуга деген семинар уюштурабыз. Окуучулардын олимпиадага даярдоо боюнча өз ара тажрыйба алмашуу менен сунуштарды иштеп чыгуу, тегерек стол, окуучулардын сабакта жекече иштөөсүн уюштуруу жолдору, кыргыз адабият сабагындагы аргументтүү эссе, пикир жазуу жумуштары, аларды жүргүзүүдөгү иш тажрыйбалар, бекеттер, окурмандардын пикирлеринин тизмеси, көп деңгээлдүү тапшырмалар, болжолдоо боюнча иштин ар түрдүү кызмалары деген стратегияларды пайдаланып сабактарды өтүшөт. Ал эми 2-айдын 2-жумасында тил чеберчилик жана социалдык багыттагы усулдук бирикмелердин жумалыгы графиги илинет. Жоржко, зоналдык райондук областтык олимпиадага окуучуларды даярдоо, дорбоорлоо жана изилдөө технологияларынын методдору, кыш ажары, көпкөм окуу сүрөт тартуу кечелерди уюштуруу, диагностикалык тестирлөө, айдын 3-жумасы табигый жана ден соолук бирикмесинин жумалыгы. Максатыбыз улуттук мектеп моделинин алкагында баланы сүйүү, ишенүү, урматтоо, жардамдашуу, окуу маселесин биргеликте чечүүгө окуучуларды үйрөтүү. Окуучуларга 6 эреже кабыл алабыз. Үлгүсү: биринчи, сүйлөп жатканда бири-бириңерге сөзүңөрдү бөлбөгүлө, кезегиңерди күткүлө, оюңарды айткыңар келсе колуңарды көтөргүлө, кимдин качан сүйлөшүн мугалим чечет. Сүйлөгөн адамдарды эмес, алардын пикирин, идеясын сындагыла, инсандын өзүнө тил тийгизбегиле. Ар кимдин пикир айтууга укугу бар, андыктан өтө көп сүйлөй бербегиле. Ар кандай пикир айтылышы колдоого алынат, эң мыкты пикирлер көбүнчө талкууда жаралат. Мугалим биздин укуктарыбызды коргоп, ишибизди багыттатат. Окуучуларга сабак өтүүдө, жуутта топтоо иштөө техникасын акырындык менен өздөштүргөн окуучулар көндүм ыкчамдыгына сапаты жогорулап, баардык балыктардын кол жазмасы байкаларлык жакшыртылат. Алар текстти так ачык айкын окуп берүүнү үйрөнүшөт. 4-жумада класс жетекчилердин бирикмеси жумалыгы. Максатыбыз кыргыз элинин баалуулуктары, мүдөө максаттары, дөөлөттөрү, нарттары, ыймандык эрежелерин үйрөтүү. Чоң рахмат эже. Мугалимдер, класс жетекчилери ар бир сабактарды пайдаланып өтүшөт. Диагностикалык тестирлөө менен бирикмелердин мугалимдери 3 деңгээлге ээ болушат. Бир жылда биринчи эң жогорку, экинчи жогорку, үчүнчү насаачылыкка муктаж жаш мугалимдер. Бүгүнкү конференциянын жалпы катышуучулары, мен бүгүнкү сиздерге баяндап берчү темам устат шакирт маселеси жана мектепте тарбиялык иштерди уюштуруудагы мугалимдин жеке өрнөгү. Инсандын мээсине кеткен жол жүрөктөн башталат деген жакшы сөз бар эмеспи? Мугалим качан гана баланын жүрөгүнөн түнөк тапканда, анын бүт шык жөндөмдөрүн, тереңде катылып жаткан таланттарын ачууга мүмкүнчүлүк жарата алат. Өмүрдө өзгөчө тарбиясы, улуу адамгерчилиги, баалуу акыл насааттары, күндөй жылуу мээрими менен өзгөчө асыл белгилүү болгон асыл устаттар өтө сейрек кездешет эмеспи? Мен үчүн Розалия агайым дал ошондой кадырлуу, бийик, жашоого туура көз караш менен кароону, чындык менен калптын чегин ажыратууну, фактыга таянып сүйлөөнү, тайманбастыкты жана асыл сапаттарга жетүү үчүн күн сайын аракет кылуу керектигин, коомго пайдалуу иштерди жасоо зарылдыгын, жоопкерчиликтүү болууну, китепти сүйүп окуп, андан жан дүйнөгө азык алууну үйрөткөн чыныгы мугалимим, өрнөктүү устатым, илимдеги атам. Бул мектепке окуйм деп келгенде мен болгону 12 жаштагы өспүрүм кыз элем. Мына ошондо агайдын жылмайып күтүп алганы, өзгөчө мээрим бергени мени өзүнө тартып дем берген. Кыргыз тили жана адабияты сабактарын сүйүп окудум. Алардан моралдык баалуулуктарды, адамдын руханиятын, жашоого умтулуусун, инсандын психологиясын, жаратылыш менен адамдын гармониясын үйрөнүп, сабаттуулугум калыптанды. Розалия агай бүгүнкү күндүн дүйшөнү,
чыныгы улуу педагог. Эсимде, кыштын күнү күн кыска болгондуктан сабак бүткүчө эле көз байланып калчу. Мына ошондо ар бирибизди жөө жалаңдап үйлөрүбүзгө жеткирип кайтчу. Агайдын бул иши мага Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повестиндеги Дүшөмдүн аракетин эске салчу. Ал ар бирибиздин мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша мамиле жасап, жөндөмүбүзгө жараша тапшырма берчү. Ар бир окуучунун ысымына терең маани берип, сен ушундай улуу ысымды алып жүргөн бала турбайсыңбы? Мына ушул ысымга татыктуу жүрүшүң керек деп айтканы бүгүнгө чейин эсимде. Булак көрсөң көзүн ач дегендей, менин бардык шык жөндөмдөрүмдүн ачылуусунун негизи агай болуп эсептелет. Мугалими жакшынын түбөлүгү жарык демекчи, кыргыз тилине болгон кызыгуумду байкап, колдоп, таяп, таптап, республикалык олимпиадага чейин даярдап алып келди. Кесибимди тандап алуума түздөн-түз себепкер инсан катары агайды эсептейм. Жогорку окуу жайын бүткөндөн кийин кызмат боюнча сунуштарды кабыл албастан кайра эле сыртынан жупуну көрүнгөн, бирок ичи мээримге толгон мектебиме кайтып келдим. Мени мектепке тарткан улуу күч бул албетте агайдын жылуу мээрими болчу. Бул инсандын ушундай терең билими менен ушул кичинекей кыштакта иштеп жүргөнү мени чындыгында таң калтырчу. Мурда мугалим катары акыл тарбиясын берип, насааттарын айтып, каармандарын адамдык асыл сапаттары менен тарбияласа, ал эми мен иштейм деп келгенде мугалимдиктеги эң даңгыр жолду тандап алуума шык берип, бала алдында күндө сыноодо турууну үйрөтүп, ата-эне менен бала менен байланышууну үйрөтүп, мектептин миң кырдуу өзгөчөлүктөрүн үйрөткөн агайым болду. Жөндөмсүз бала төрөлбөйт, жөндөмдү ача албаган мугалимдер төрөлөт деген агайдын асыл кеби бүгүнкүгө чейин кулагымда кыттай уюду. Улуу устатымды мен бүгүнкүнүн Сухомлинский деп айтсам жаңылышпаймын. Мектепте билим менен тарбия куштун эки канатындай маанилүү жана зарыл түшүнүктөр. Учурда мен мектепте тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп иштөөдөмүн. Класстан тышкары иштер бизде төмөнкүдөй 6 стадияда уюшулат. Биринчи стадия тарбиячылардын жана тарбиялануучулардын алдын ала жүргүзүлгөн иштери. Бул стадияда ошол иштердин тизмеси түзүлөт. Экинчи стадияда коллективдүү чыгармачыл иштерди пландаштыруу. Мында болсо бул ишти ким үчүн түзүү керек, качан кайда өткөргөн жакшы деген сыяктуу суроолорго жооп изделет. Үчүнчү стадия ишти коллективдүү даярдоо. Бул стадияда ишти даярдоонун жана өткөрүүнүн планы такталып, конкреттештирилет. Төртүнчү стадияда болсо аткаруучу орган коллективдүү чыгармачыл ишти даярдоонун жана өткөрүүнүн планында көрсөтүлгөн иштерди толук тартып ишке ашырат. Бешинчи стадияда болсо коллективдүү чыгармачыл иштердин жыйынтыктары чыгарылат. Алтынчы стадияда болсо коллективдүү башка жаңы чыгармачыл иштер ойлонуп табылат жана өткөн жумадагы негизги көйгөйлөр изилденип аныкталат. Мектепте тарбиялык иштерди уюштурууда эң негизгиси улуттук баалуулуктарга көңүл бурулат. Биздин мугалимдер кыргыз элинин салттуу тарбия маданиятындагы элдик тарбиянын максаты, милдеттерин жана мазмунун негизинде окуучуларды тарбиялоонун жана жалпы максаттарын, милдеттерин, иштин түрүн, мазмунун жана формаларын, тарбиялоону жүзөгө ашыруунун технологияларын, принциптерин, методдорун жана уюштуруу иш-чараларын түзүшөт. Жомок, макал лакап, учкул сөздөр, элдик ырлар, Манас Баатырдын эрдиктери аркылуу ата-бабаларыбыз карманып келген баалуу моралдык этикалык эрежелерди баланын аң сезимине сиңдирип тарбиялоо, элдик педагогиканын негизине таянып баланы сүйүү, ага мээримдүү, боорукер, кечиримдүү болуу, аны менен кызматташтыкта болуп, эркин тандоого мүмкүнчүлүк берүү, аны тереңден таанып билүү жана ар күнү окуучунун көзүнөн келечекти көрө билүү биздин мугалимдердин башкы өрнөгү. Чоң рахмат. Агай, сизге дагы бир жолу ушул бүгүнкү илимий конференцияңыз менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сизге өзүңүздүн кызыңыз катары, шакиртиңиз катары чын ден соолук жана ошондой эле артыңызда из калтырган өзүңүздөй шакирттердин болушун чын жүрөктөн каалайм. Өмүрүңүз узун болсун, агай. Буга чейин Оразалы агайдын командасы болуп келсеңиздер, азыр 40 мүнөттө менин командам сынат. Менин командама суроолор барбы? Асылбек агай. Бизде аябай сонун тажрыйбаларды айтып бердиңиздер, чоң рахмат. Анан мына абдан көпчүлүк тажрыйба топтолду сиздердечи. Анан эми бул шаардын мектептеринде ата-энелерди ар кандай формада ата-энелер мектепти колдойт да. Ошол ата-энелер тараптан
ата-ена менен иштейсиздер. Кандай колдоолор бар? Абдан көп колдоолор. Мен өздөрү айтып берсиңер. Ким айтып берет? Бирөөнү эле беребиз сөздү. Бизде өзү жана айтып кетпедикпи? Биз балдарды тандабайбыз. Балдар өздөрү ата-эне менен келип бизди тандайт да. Демек бизге ишенип тандап келгенден кийин алар жактан бизден абдан чоң колдоо бар да. Бардык азыр мисалы үчүн алардын биринчи эле ушул колдоосу балдары менен мектеп менен ар дайым тыгыз байланышта болуусу, ошондой эле сабактарга байма-бай катышып туруусу, класстык жыйындарга катышып туруусу, ата-энелердин жыйындарына катышып туруусу, ошондой эле мектептеги жалпы камкорчулар кеңешине дагы катышып туруусу. Мектептеги болгон иш-чараларды көргөндөн кийин эле алар өздөрү эле ушу жардам бергиси келе берет да. Башкача айтканда жанагы 4К деген бар да, бүгүнкү күндө ошол өнүгүүнүн жумшак ыкмалары. Коммуникация, кооперация, координация, ошондой эле дагы бир Косу кайсы эле айтып коюңуздарчы. Коммуникация, координация, кооперация, коллаборация деп коет. Мына ошол принциптерди колдоп. Дүйшөн агай сизде? Эки кыска жооп, бирок тандап бирөөсүнө жооп берсеңиздер. Мугалимдердин жумушу көбүнчө кагаз иштери өтө көп. Ошону кандай чечесиздер? Экинчиси, эми кирди чыкты мугалим болсо деле, өтө изденген мугалим болсо деле, маянасы бирдей. Бирок сиздерде башкача. Чоң рахмат. Эки суроо. Биздин мектептин өзү немеде баягы модулдук системада иш алып барабыз да, анан кийин баягы кирди чыкты мугалимдер иштей албайт да биздин мектепте. Мындай балдар эле бир жылга жетпеген мөөнөттө эле эми андай мугалим деле кирип калат да, бизге баягы неме боюнча бөлүнүп барып калган мугалимдер болот. Анан бир жылдын ичинде эле иштей алган мугалим өзү эле кетип калат да. Окуучулар эле өздөрү баягы талапты коюп ушундай барбы дейт да кошумча. Анан кийин кошумча айлык маяна албетте бирдей эле, бирок биз баягы мониторинг жүргүзүп турабыз да мугалимдердин ишинин эмесине жараша. Ошол баягы эмгекке катышуу коэффициентине өзгөчө эске алынат да. Мугалимдердин жыйынтыгы ошондой эске алынат. Билим берүү министрлиги тарабынан 13 жылдан баштап эмгекке катышуу коэффициенти иштелип чыккан. Ошолду коллектив өзү чечет, билесиздерби? Атыңызды айтыңыз, суроо берерде анан кайталанбаган тоготор суроо. Кимге бересиз? Чоң рахмат, аябай сонун маалыматтар бердиңиздер. Тажрыйбаңыздан үйрөнчү нерсе көп экен. Менин суроом Саадат эжекеге. Сиздер мынтип айттыңыз да, бая мугалимдерди тандап аларда бизге милдет жүктөлгөн деп. Анан талаптарды айттыңыз. Бизге талап бериш үчүн мугалим сүттөн ак болуш керек, ушундай дени сак болуш керек, ушундай талаптар айттыңыз да. Эми макул дени сак экенини ошол баягы справкасы аркылуу билсек болот да. Анан эми сиз ошол калган талаптарды кантип билесиздер? Ошол мугалим чындап мээримдүү экенин, суроо берди. Мугалимдерди тандоо критерийлерин биринчи кантип иштеп чыгасыңар? Анан кантип баалайсыңар? Биздин мектептин жалпы планында түзүлгөндө бир дагы мугалим сыртта калбайт. Анткени жумалык, айлык, жылдык план түзүлүп, жылдык пландын негизинде айлык пландын негизинде жумалык план ишке ашат дагы. Бардык ошол категориядагы бардык мектептеги мугалимдерге сабак коюлат кызым. Ал текшерилип, бааланып турат кызым. Ал негизи ансыз мониторинг жүрбөйт. Ал деген бар нерсе да, биз себеби жанагы күчтүү мугалим экенин кайдан билебиз? Сабактарына келбесек. Бизде атайын коюлган сабактар бар. Жана атайын ошого критерийлер иштелип чыккан бланктар бар. Ошого сабакка кирген мугалимдер келип, ойлорун, пикирлерин жазат, жана усулдук кеңеште талкуулап, ошол өзү иштеп аткан деңгээлге мектебине жооп береби деген неме менен анализ беребиз. Биринчи эле мугалим келгенде эсседен баштайбыз да. Себеби неге биз эссе алабыз? Себеби эссе жазганда мугалим баягы ой жүгүртүүсүн кадимкидей кагаз бетине түшүрөт да. Анан баягы эссенин маңызынан эле ал мугалимдин кандай экендиги белгилүү болот да, маанисинен. Чоң рахмат. Экинчиден баягы Эссени билесиңер, ошол жерден эле компанияга барсаңар дагы сиздин ички ресурс даярдыгыңызды билиш үчүн сөзсүз түрдө эссе бар. Атайын технология бар. Компанияларга өтөдө эссени кандай жазыш керек деген. Эки сүйлөө менен толуктап Жок, бүттү? Жок. Суроо барбы дагы? Көзүнө жей сизге. Тыңдағаныңыздар үшін рахмат. Ол оқушылар үшін де мен үшін де пайдалы нәрселер сөйлеп айттыңыздар.
мындай бир суроо болуп атат да, Кыргызстандын көйгөйү да, энелердин көбү эме кетип атат да, миграцияга кетип атат. Ошондой миграцияга кеткен энелери кеткен балдар менен иштөө ыкмаларыңыз барбы? Ошону айтып берсең. Бул Кыргызстан эмес, ошо жалпы дүйнөлүк эле ошо проблема болуп атат. Жок, өзгөчө Ошо Кыргызстандын ичиндеги, анын ичинен ошо биздин мектептеги миграцияда жүргөн ата-энелердин балдары менен өзгөчө катуу иштейбиз. Анткени бул жерде соц педагог менен иш алып барабыз мында. Ошонун ата-энесинен ошо баланын өтүлүн алып окутуп бере алабы, алып калган адам? Ошол балага ар дайым көзөмөл жүргүзө алабы? Ушулар менен жекеме-жеке иштерди алып барабыз, үйлөрүнөн кабар алып турабыз, алардын өтүлүн алып калган ата-энени сабактарга катыштырып турабыз, чоң эне болобу, тай эже болобу, ошон үчүн көйгөй жаратпоого аракет кылабыз да. Чоң рахмат. Ошол балдар менен. Чын эле олуттуу суроо. Акыркы расмий статистика боюнча 53% аял Кыргызстанда миграцияда жүрөт. 300 миңге жакын бир ата-энеси миграцияда, баланын алеми 74 миңдик экенин миграцияда. Демек, олуттуу маселе. 05 миң болду. Сиздин суроого дагы бир неме, чоң класстын мугалими жана көп жыл иштеген мугалим катары айтканда, жанагы миграцияда жүргөн баланын өтүлүн алып калган ата же тай эне же тай ата менен келишим түзүлөт. Ал кишинин ар дайым сабактарына келип катышып туруусу талап кылынат. Анан баягы баланын немесине баягы сабакка болгон кызыгуусун жоготпош үчүн, баланын компетенттүүлүгүн төмөндөтүүбүз үчүн бардык немелерди мен тапшырманы мойнума алам деген мындай немеси кагазы бар, ишеним каты бар. Бул чоң рахмат. Юридикалык жактан бул өзү чыгып турат. Экинчи негизи биздин соц педагог бул жагынан абдан жакшы иштеп атат, байланыш болот. Барбы? Кайталамаган суроо. Атыңызды айтыңыз. Жалал-Абад шаарынан Надырбаева Кыркү. Бул мектепте 3 смена менен окулат экен да, анан менде мындай кызыгып атам да, 450 окуучу болсо, 9 кабинет болсо, 3 сменада окутушса, анан кошумча сабактар өтүлбөйбү, кандай? Бул жагын сиздер кандай жолго салгансыздар дейсиз? Курстар. Жалпы республикалык тест түрлүү окушу. Бизде баягы 3 смена дегенибиз бир эле баягы ортодо баягы канонун жетишпестигинен улам даярдоо классыбыз баягы ортоңку сменада да, ошон үчүн 3 смена деп айтып калган. Бирок негизинен 2 сменада окуйбуз, эртелеген анан түштөн кийин. Чоң рахмат. Анан кийин кабинеттин боштугуна карата да расписанияларды коюп алып, ийримдер өтүлөт. Соосуз гимназиянын эсебинен старт боюнча ийримдер өтүлөт, кошумча сабак. Мен дагы методист катары көп жылдык тажрыйбамдан ата-энелер менен иштөө боюнча бөлүшүп коеюн. Сиздерге абдан керек жазып алсаңар болот. Көп мектептерде ата-эне такыр келбейт сабакка. Барбы ошондой, Чогушка чакырсаңдар келбейт. Миң шылтоон айтат. Биздин башкача кантип. Эгерде тоо Магометке келбесе, Магомет тоого барсын дедик. Бир ай мурун дневникине эскертүү жаза бердик. Баланчанчы күнү, баланча саатта, баланча темада ата-энелер чогулушу болот. Сөзсүз түрдө коркутуу, үркүтүү болбош керек. Айта бердик, келген жок, как всегда. Анча-мынча албетте бир 30%, 40-50% келди, калган келген жок. Анда мындай кылалы дедик. Ошол күндөлүккө жазып коюңуз. Баланча, сиз келбегендигиңизге байланыштуу сиздин шартыңызды эске алуу менен ошол команда барып сиздин үйүңүздө отчет беребиз дедик. Точечна бардык, бирок мен мектеп мугалимдерине айттым, чай ичмей жок дедим. Туура, болбосо кыргыздар үчүн сиз ушул жерде отурганда үйүңүзгө конок келсе сиз шок болосуз. Куда келатат деп даярданасыз, конок келатат деп даярданасыз. Анан мугалимдерге айттым, 3 миссияны алгыла. Биринчи байкоо жүргүзүү, балага түзүлгөн шарт боюнча. Экинчи психологиялык атмосфера боюнча, үчүнчү жоопкерчилик боюнча. Керекпи тышка отуруп сүйлөшкүлө, баарлашкыла. Биз сиздин убактыңызды урматтайбыз, бирок биз барабыз десек, кийинкисинде эмне болду дебесиңер, 98% кетти. Көрдүңүзбү, жөнөкөй инструмент. Экинчи инструмент. Дагы бир ошондой мектептер бар, такыр келбейт. Баланын билим берүү процессине ата-эненин катышып жаткандыгын кайдан билебиз? Эч ким айта албайсыздар. Билбейт. Келди сабакка катышты, андан ары.
А үйдө бала менен иштөө процессин билесизби? Жок. Мондай анкета киргиздим. Келгиле монтайбыз. Биринчи, жок дегенде 10 күндө бир предмет мондай тест коюлат балага. Мисал үчүн, деңгээлине жараша бардыгында стандартный суроо. Бул сабакты даярдоодо кайсы маалыматтарды алдым? Журналдан, интернеттен кайсы баракчасын? Экинчиси, бул маалыматты издөөдө ким жардам берди? Астына жазам. Агам, атам, эжем, энем. Жардам берсе кайсыкына менен берди? Ките окуп берди, сүрөт тартып берди, же окуучунун портфолиосу деген бар. Билесиздерби? Жардам берди. Ким коелу дедик? Бир ай, нөл реакция. Бала эле толтуруп келип атат да, өзүм издедим китептен окуп бердим. 2 ай, 3 айдан кийин чоң иш кылдык дагы. Мына койдук таразага. Бир да эне да бала менен сабакка даярданбайт экен үйдө. Демек сиз баланын өндүрүшүнө кызыкпа менен атасыз деп өзүм тест менен тааныштыргандан кийин бир эне айтты. Ошондо мен уялып, тим эле жери кызардым дейт. Буну сөзсүз түрдө өз-өзүнө айтабыз. Ата-энеси сынып калбаш керек. Туурабы? Анан кийинкисинде айтат дейт. Ай мен жардам бербедимби? Жазып койчу, атам жардам берди деп. Китеп таап келип бербедимби? Журналдан издебедимби деп. Мына бир методикалык инструмент. Урматтуу мугалимдер, эч качан ортонун жанагы олимпиаданын көрсөткүчүн ийгилик деп эсептебегиле. Биринчиден, мен илгери айтчумун, министрликте айтчумун, азырда айтам. Бул баланын билим берүү көрсөткүчүн аныктабайт. Окууга, антикоррупциондуу жогорку окууга тапшыруу 5 мүнөтүм бар. Инструмент. Экинчиси, ортого бардык башталгыч класс, жогорку класс кирбейт. Адилетсиздик деген болот. Туурабы? Үчүнчү, тандоо. Ал өзү тандаганда сиз эмне үчүн аны баалуу инструмент катары баалайсыз. Олимпиада дагы ошондой. Начальник класста олимпиада жок, предметтер боюнча жок, Демек, сиздерде мен жана кайрыкта айтпадымбы, бүгүнкү күндө мен айылда жашайм. Өзүмдүн Бишкектеги балдарым башка өлкөгө кетип калбасын деп, айылдык бир желиңдилем жок. Бүт чоң ата кайнатамдын оокаттары алайдан өзгөндөр, өзүмдүн кийимим, нукура энем берген тамак, нукура кыргыз тили. Бишкектен келген балдарыма мен айтам, мен билбейм кыргызчага дейм. Орусчаны мен билбейм дейм. 5-2 баштадык. Мээрим. Демек, ушул эки процессти кармаңыздар. Мен жыйынтыктоодо эмнени айткым келет? Мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бул менин сессиямда өзөктүү бул маселени көтөрдү. Сөзсүз түрдө эң өзгөчө демократиялык принциптин туу чокусу чогуу чечим кабыл алуу. Кадрды өзү тандайт экен агай. Коллективиңиз тандайт экен. Коллектив жоопкерчилигин алат экен. Бирок мен көп директорду билем, чылчатаган менден торпок алган, козу алган иштеп атат деп. Менин кошунам өзүм айылда турам да, барып келип, сен айылдан көчпөш керек моделин көрсөтөм. Бүттү, сен мындай тамырыңды жоготсоң сен камгаксың. Анан келинин сурап калды кирип. Менин келинимди кызматка орноштуруп берчи дейт. Анан адистик эмне баланча кыргыз тили, ушу кыргыз тили бар, даярдай берип ушу толтурат. Директорго чалдым. Ажен барбы саатысың? Таптакыр жокса. Дедим дагы. Анан бир айдан кийин кайра келдим үйгөчү. Үйгө келсем айтат. Ой, доктор, айтпайсыңбы бир торпок эле баасы деп. Мен мектепте келиним иштеп аттын баасын бир торпок. Бар бул фактылар. Бул эң чоң жетишкендик сиздики. Ушул өзүм танда деген чоң жоопкерчилик. Өзүм ошол мугалимди тарбиялап алгам, талдап алгам, өстүрүп алгам деп. Кантип өстүрөт? Сиздеги устат шакирт бүгүнкү күндө мен директормун деп императивный метод менен башкарбастан ишенимди бергенсиз, үйрөткөнсүз. Демек бул шакирттик мугалимден мугалимге, мугалимден балдарга өткөн. Бул эң чоң жол табыбыз. Биз ошого муктаж болуп турабыз. Бүгүнкү күндө команда топтоо өтө оор. Кийинкиси мугалим
мугалимдин өзүн баалоого болгон жоопкерчилигин калыптандыруу. Мен тыштан байкоочу болуп иштедим мугалимдерди внешняя оценка школы. Абдан төмөн, өзүн баалоо өтө төмөн. Ишенбейт өзүнө, мен билбейм деп атат. Бирок караса окумушта айтып атасыңар туурабы? Силер жанагындай илимий тилдеги окумуштууларды окуган жоксуңар, бирок табигый чөйрөдөгү бүт ошол инструменттер менен иштеп жатасыздар. Эң башкы жетишкендик сиздердин топтогу психологиялык комфорт түзүү жайдары. Ынандыруу менен коркутуу, сени 2 коем 5 коем жазалоо эмес, ынандыруу, сыйлоо менен билим алууга шыктандыруу. Сөзсүз түрдө мен ушул биринчи жолу 4-класстын баласын Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына мындай сын айткан уктум эле да оозум ачылып калды. Группаларда иштеп атабыз. Бирөө художник, бирөө жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын талдап атсак, анан сен жазуучу болсоң кантип бүтүрөт элең ушул чыгарманы деп баккемеде айтса, ал бала топтордо иштейт, процедура, правила, эрежелери бар, ал бала айтып атпайбы? Мен жазуучуну жаман көрөм. Анткени ал баланы өлтүрүп салды. Эгерде мен жазуучу болсом, ал баланы атасына кездештирмейм. Карагылачы кандайсы. Башкача айтканда бул чоң жетишкендик. Ошого байланыштуу биздин сессиянын төмөндөгүдөй сунуштарын беребиз. Билим берүү министрлигине жалпы баарына. Эгерде демократиялык гумандуулук педагогика болсун десек, билим берүү системасында 85% аял иштеш керек. Принцип Маугли деген болот. Ата тарбиясын, жигитти, баланы көргөндө биз демократиялык баалуулуктарды, принциптерди урматтоо, сыйлоону биз эч качан жеткире албайбыз. Зордулук өсө берет, балдарга, аялдарга болгон. Демек сөзсүз түрдө жок дегенде парламент 30% сурап атат, биз 50% талап кылабыз. Мамлекет ойлосун кантип. Экинчиден, ушул биздеги олуттуу маселе бүт бардык мугалимдер көтөрдү. Ата-энелер менен иштөөнү жакшыртуу. Абдан жакшы алар эркиндигин укугун билет, бирок милдетин билбей жатат деп. Чын эле. 500 сомду бир тайга төлөшөт, 100 сомду бир койго беришет, күндө тамактануу процессине 150 сом айына бербейм дегендер бар. Ошондуктан билим берүү министрлигинде сиздердин тажрыйбанын негизинде Кыргыз Республикасында ата-энелер менен иштөө стратегиясын киргизиш керек. Эч жерде жок бул. Фрагментарно. Сиз мыкты инсан катары, же болбосо Кыргызда сөз бар, жакшы адамдан бак калат, жамандан так калат деп коет. Гүлдөтүп мектепте мына ушундай түшүмдөрдү берип атасыз, бирок бул институтта ашып башка жерге дагы тараш керек.